Так, бисмилля, алхамдулилля. Бүгін 30 апрель 2022 жыл, Рамазан айының ақыр күндері. Алхамдулилля, ислам динисінің жайылышы менен садақа зекет бергендер көбейіп баратат. Былтырға салыстырмалы мисал үшін быйыл кыйла эле болду да. Зекет беретилем деп үй бүлө сурандар көп болду. Үй бүлөнүн исмелерин бердик, анан акчасын чыштап кеткендер болот, картада отургандар болот. Ноки фитр садаканын акчасы нак чыштап кетишти. Плюс картада да бар кичине азыраак 2-3 миң сом. Но зекеттин акчасы ошо өзүңүз муктаждар караштырып, бөлүштүрүп бериң деп чыштап кетишти. Могосо Дуингут фирмасы мына Жалалаттагы окуган студент, Индус Пакистандан келген студенттердин Дуингут кайрымдуулук фонду бар, ошо фонддо биз иштейбиз. Медреселердин оозачарлыгына беришти 4 медресенин. Ошто 40 неме талаба бар медресе, Сузакта бир 30 чакты кыз окуган бир медресе, Сузакта да бир 80 кыз окуган бир медресеге, анан дагы Жалалатта бир 30-40 чакты балдар окуган медресеге беришти, оозачарлыкка деп бүгүнкүгө. Бул ошол жаңтардан бөлүшүп коеюн дегенбиз. Андан сырткары биз дагы убакыт бар, фитр садака бере турган муктаждар көп. Андан сырткары Ороз айт күнүнө биз бияктан аракет кылып атабыз. Муктаж аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдарына майрамдык кылып берүүсүнү Жалал Абад шаарынын Токтогул паркында шириндик бүт баарын камсыздап, жол кирелерин төлөп, балдардын оюн зокторун төлөп, ушундай бир айт майрамынын маанайын тартуулоо боюнча ошо ниеттер бар. Кимдерде ушундай бир салым кошом десе бизге кайрылыңыздар. Телефондо азыр 777 66 13 77.